Кандай тынымсыз фабрика заводтан товарлар чыга берет. Ошондой эле тынымсыз сиз менен биздин ар бирибиздин денебизден жакшы амалдар же жаман амалдар чыгып турат. Дайыма же бирдекени көрөбүз, же бирдекени ойлойбуз, бирдекени сүйлөйбүз. Ошо сүйлөгөнүбүз адамдардын ортосунда биримдикке себеп болот. Кээде бирдекени сүйлөп коебуз, ал адамдардын ортосундагы ынтымактын жоголушуна себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кээде адам баласы көңүл бурбастан бир сөздү сүйлөп коет деп. Ошонун себебинен асман менен жердин аралыгынчалык болгон тозоктун отуна кулайт деп. 70 жылдык сапар болгон тозоктун отуна кулайт. Кээде адам баласы туура эмес сөздү сүйлөп коюп. Уламалар айтат, яни элдин ортосуну бөлө турган, ортодо ынтымакты кетире турган, пайгамбарыбыз малыны, жаныны, аброюну бардыгын курбан кылып, элди биримдикке алып келиш үчүн, ынтымак алып келиш үчүн мээнет кылган эле, ошол мээнетинин мөмөсүнү тамыры менен кыркып жок кыла турган кээде адам баласы сөз сүйлөп коет. Ошону сөөнөн ал тозоктун отуна ушундай кулайт дейт.